урматтуу келген коноктор, ушул жолдорго, ушул күрөштөргө барабыз. Биз аскет өмүрүн сүргөнгө барабыз. Ишенип коюңуздар. Аскет өмүрүн сүрөбүз. Аскет деген эмне? Мына Турдакун Усубалиевичтин кезинде не деген завод, фабрикалар курулган, бирок Турдакун Усубалиевичтин бир дагы баягы акча алмаштыра турган бир 4 метр квадрат жери жок экен. Же нан сата турган жери жок экен, же өтүк оңдой турган жери жок экен. Абсамат Масалиевичтин дагы 2 метр бул жагынан, 2 метр бул жагынан жери жок экен. Эмне болду алар? Алар өмүрүн элге арнаган. Мамлекетке арнаган. Президент күчтүү жетекчи деселе, берки 2 кишини элестетпегиле. Адамдын өзүнөн, ал көкрөгүнөн. Мына менин ушул чоң саясатка келип, чейрек кылым болуп атат. Мен троллейбуста кетип барсам өткөндө айтат балдар. Менин балдарым айтат, уят эмес. Эмнеси уят? Эмнеси уят? Айткылачы. Акыретке, аркы дүйнөгө барганыңда баары бир сени Lexus менен алып барбайт. Сен өзүңө дагы таандык эмес болгон, борбордук мечитке келет дагы 2 тактайды көтөрүп барат. Ошонун үстүндө барасың. Бизде гробка да салбайт, билесиңер. Менин кийип турган костюмумду дагы, көйнөгүмдү дагы кээде кербезденип мына жерге аттарыбызды жазып алып чыгарабыз. Ошондой көйнөктөрүм бар. Бирок ошол көйнөгүмдү кийгизбейт да мага. Мына Мадина базарына барып туруп эле 12 метрди алат, ошону менен оройт. Анан эмнеге жан талашып жыйнап атабыз? Эмнеге жан талашып? Мына азыр келатып бир жерден чай ичип алалы деп токтой калган болсок, тамагы даяр эмес, башкасы даяр эмес. Кечке эмне болосуң? Өлөсүңбү? Өлбөйсүң. Эрте менен казы карта чүшүк жеп келгениңде бирдей отурасың ушул жерде. Кечетен бери тамак жебеген мен да отурам. Эмне айырмасы бар экен? Бир акылман айтат. Эгерде менин денемди, ушунчалык денемди тиги жер астына киргенде ушундай курттар жегенин билгенимде, мен ушунчалык жанакындай майларды майланып, денемди аспет деп кармабайт элем деп. Бир тыйын анын кармаганынын баары. Биз ушундай ыймандуу мамлекетти курушубуз керек, ушуга барышыбыз керек. Эми мына Автандил мырзанын берген суроосу боюнча. Бүгүнкү бийлик арам бийлик. Бүгүнкү бийликтин амалы көп. Бүгүнкү бийлик ар кандай жолдорго салат, ар кандай ыкмаларга салат. Мына Акмат Келдибеков айтып кетти го, жанагы мыйзамды эгер бузган болсо деп, мыйзамды булар бузат, мыйзамды бузуп келатат, мыйзамды тебелеп ойнойт. Бузат булар. Саид Нурси деген кеч өткөндө Кадамжайга барганда бир жаш жигит бере койду эле. Ошол жерде жазылып турат да, мыйзамды одоно бузган бийликти мыйзамга чакыруунун өзү абийирсиздик деп жазылыптыр. Терең ойлонуп көрөлү. Мыйзамды бузган бийликти мыйзамга чакыруу абийирсиздик деп жазылыптыр. Коркоктук деп жазылыптыр. Биз бүгүн ачык жарыялап атабыз. Бул бийлик мыйзамды бузат. Бул бийлик мыйзамды шайлоо өткөрбөйт. Эгер булар мыйзамды бузган болсо, биз эмне үчүн ыймандуу болуп жалдырап карап турушубуз керек, чындык биз тарапта болсо. 3 жолу биз ушул жолду кармадык. 2010 жылы макул, азырга чейин айтышат, доомат коет мага. Аягына чейин турбай койдуңуз. Эмне кирип кетет эле ошондо ушул үйгө. Бирок тарыхта кандай калат элек? 2011 жылкы шайлоону көрдүңүздөр. Кече 2015 жылкы шайлоону көрдүңүздөр. 3 жолу болду. Жараткан Алла көрүп турат. Көкрөгүмдө эч качан күч колдонуу тарагын колдогон эмесмин. Ак таяк, көк таяк болууну колдогон эмесмин. Бирок бул 4-сү. 4-сүндө бийлик ак таяк көтөрсө биз көк таяк көтөргөнгө, бийлик муш көтөрсө биз муш көтөргөнгө, бийлик мыйзамды тебелесе биз дагы бийликти тебелегенге даярбыз. Эртең бүрсү күнү баягы жазмакерлер жазат, Мадумаров эмнеге чакырып атат деп. Мадумаров бийликти, мыйзамды карма дегенге чакырып атат.
Мен айтып атам, егер мыйзамды бузсаңар, биз да бузабыз. Күч, зордук, зомбулук көрсөтсөңөр, биз да көрсөтөбүз. Башка жолу жок. Егер сен туура түшүнбөгөн, тил түшүнбөгөн болсоң, түшүнө турган сөз менен түшүндүрүшкө милдеттүү болобуз. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Бир болуп чыгышыңар керек деп атасыздар. Эгерде бир болуп чыгып алсак, Автандел мырза, мына Карабалтадан, сиз Карабалтадан ошол эле жерге барып, дагы бир ушакты таратып, дагы бир нерселерди чыгарып, же Мадумаровду, же Келдибековду, же дагы бирөөсүн алып келген болсо, ошол жерден 4 аксакал чыгат, туура алыш керек эле деп. КТР бар, ЛТР бар, Кудайга шүгүр. Ким калат? Биз бара берели. Биз күрөшө берели. Биз эми күн сайын жана жолугуп атабыз, акылдашып атабыз, сүйлөшүп атабыз деп жарыя кылып аткан жокпуз. Кээде акырын өзүбүзчө дагы акылдашып аткан сөздөрүбүз бар. Жолугушууларыбыз бар, сүйлөшүүлөрүбүз бар, шерттешүүлөрүбүз бар. Кече Мамбет Жунус Абылов деген жазыптыр. Ал кишинин акылы жетпейт биздин жасап аткан иштерге. Мүнөздөмө берип атат. Ал киши көрсөткөн өзүнүн акылын. 95-жылы Масалиев менен жана Масалиев менен Акаевдин шайлоосунда. Болот ошол, жетиштүү ал кишиге. Акыл үйрөтпөсүн эми башка. Биздин өзүбүздүн кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн акылыбызга, күчүбүзгө, мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша түзгөн иш пландарыбыз бар. Ошол боюнча кете беребиз. Кудай кааласа. Кээ бир жерлерин сиздер да түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Ага биринчиден жараткан Алла ар бирибизге акыл эс берсин, ариет намыс берсин, жигиттик намыс шерттен чыкпастык бир сезимдерибизди берсин. Эң жакшысы, эң улуусу элдин назарынан калганды Алла Таала өзү сактаган болсун бизде. Жигиттик намысыбызды бекем кылсын ошол. Рахмат. Ушул жолдор менен барабыз, ушул программа менен барабыз. Өзүңүздөр байкадыңыздар, көрдүңүздөр. 2011-жылдан берки программанын эч нерсеси өзгөрүлгөн жок. Ошол эле ойлор, ошол эле пикирлер. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдирем. Дайым жакшылыктар болсун. Элибизге, жерибизге, бүгүн могу жерге келип катышып берген Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер биздин Рахман Разыков деген агабызга ыраазычылык билдирем. Бул кишинин иши көп, бирок мен чындыгында бүгүн күткөн эмесмин. Өткөндө Ошто жолугуш өткөрүп атсам да ушинтип алдында отурат. Жакшы кишилер ушинтип жолугушуп калат экен азыр. Анан баягы айтып аткан, коюп аткан суроолоруңузга Рахман аке, Кудай буйрса, баарыбыз биргелешип, чогуу аракетти кылабыз. Кудай буйрса, насип кылса. Ата журт партиясынын тең төрагасы Ахматбек Келдибекович келип катышып отурганыңызга рахмат айтам. Жакшы тилек пикир айтканыңызга, пикирлеш болгонуңузга ыраазычылык билдирем. Биздин генералыбыз Максатбек Ажималиевич Садыров бул жерде отурат. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Бул киши да кечээ гана келди, сыртта жүрөт. Өзүнүн бир иштери менен баарыңыздарга, мына алыстан жакындан келдиңиздер. Бирөөңүздөргө 1 сом төлөп келтирген жокпуз. Мына Баткенден келдиңиздерби, Көлдөн келдиңиздерби, Нарындан келдиңиздерби? Мына мен жакшы көргөн агам канча жылдан бери ушу бүтүн Кыргызстан бүтүн болгондон бери сабакем кайсы жерге барган кезде дагы бу кишинин келинчеги дагы, бу кишинин үй бүлөсү дагы, бала чакасы дагы Ат башыда болобузбу, Кочкордо болобузбу, Нарын районунда болобузбу? Чайды бир гана дөбөлүдөн ичебиз, туурабы? Ошондой болуп жүрүп атабыз. Сиздерге рахмат, ыраазычылык билдирем. Мына Эмил Асаналиев деген мырза Жетөгүздөн келип отурат. Кыргызстандын бардык жеринен келген жигиттер, урматтуу ушу жерде жазайын деп отурган азаматтар. Бирөөнө 1 сом төлөп берген жокпуз. Мен терең ыраазычылык билдирип айтам. Алматы шаарында иштеп аткан мына Дөөлөтбек деген иним келип 4 киши болуп келип отурат. Ушулар Мадумаровдун күрөөсүнө акчаны биз топтоп беребиз, биз марафон өткөрөбүз деп ушу уруксат сурап өткөндө келишиптир. Москвада жүргөн мына Мирлан деген азамат жигит. Бардык ошол жерде кыргыздар топтолуп алып аракет кылып атат. Мен
чексиз сиздерге ыраазычылык билдирем. Мына Казандан келип отурат. Мен баймын, себеп ушундай азаматтар бар. Мен баймын. Мен баймын. Барган жериңизге, жыйындарга келип бериңиз деп өздөрү чакырышат. Каражат жок дейт Мадумаровда. Каражат мага кереги жок. Мына каражат эмне үчүн керек? Эртең жолугушуулар башталганда киши ташымай башталат. Бусиктердин күнү тууйт. Сен 20дан ап кел, ар бир кишиге момчадан. Мен антип эл менен жолугушпайм. Келген кишилерге чай бериш керек деп шымаланып турушат. Мен чай бербейм. Чай ичип келейин деген киши мени менен жолугушууга келбей эле койсун. Акылын угайын, пикирин угайын, келечекти көздөйүн деген кишилер келсин. Себеп мен үчүн эмес, Келдибек үчүн эмес, Ташиев үчүн эмес, же башка бирөө үчүн эмес, сен өз тагдырың, өз келечегиң үчүн кел. Ошол жерге. Моно жерде келип отурган сыяктуу баякындай катар сүрөттөрүн чыгарып көчөгө илиш керек. 18 метрлик, 20 метрлик сүрөттөрдү чыгарып. Мен антип илбейм. Ар бир көчөгө үгүт насаатчы коюш керек. Мен үгүт насаатчы жалдабайм. Себеп бүтүндөй менин өмүрүм сиздердин көз алдыңыздарда, элдин көз алдында өстү. Мен билбегенден дагы жакшыраак нерсени эл билет. Мен айылга барганда угам көп жаңылыктарды. Аларга акча төлөп, биз аларды жалдабайбыз. Мен штаб ачпайбыз. Штабта иштегендерге очойгон акча төлөбөйм. Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн, кыргыз элинин жаранын тагдыры үчүн кайдыгер эмесмин деген ар бир кыргыздын үйү Мадумаровдун штабы болот. Ар бир кыргызстандык жаран менин ишенимдүү кишим болот. Иншалла ошол күнгө жеткирсин. Бардык шайлоого катышып аткан киши Мадумаровдун ишенимдүү кишисимин деп барыңыздар. Мен ушуну сурайм. Эң акырында айтарым, сырттан башка мамлекеттерден журналисттерди чакырат, толкун туурабы? Пиарщик деп коет. Пиарщик дейт экен аларда. Пиарщиктер эмне иш кылат десе, ошонун сүйлөй турган сөзүн жазып берет экен. Ошону сулуу кылып кийинтирет экен. Ошонун чачын оңдоп берет экен. Ошонун кийген кийимин жаштарга чыкканда кандай жынсы кийип чыгыш керек, футболка менен, кепка кийип алып. Аксакалдарга барганда кандай момоюп барып мечиттин алдына кирип барыш керек экенин үйрөтөт экен. Мындайча айтканда артист кылат экен саясатчыларды. Алар 200 миң, 300 миң доллар турат экен. Кызмат акысы. Мен аларды жалдабайм. Мен чаткалга барып эмне сүйлөшүмдү ал кайдан билет? Момдагы жазып берет экен да. Анан ал барып алып окуйт экен. Анан ошондо эл жакшы көрүп калып, ошону шайлайт имиш. Максат ажмай, ушундайбы? Камерага 4-5 жолу тартат экен дагы, эң мыкты дегенин анан телевизорго коет экен. Телевизор деген мүнөтүнө бир мыкты жоргонун баасын алат экен. Мүнөтүнө. Мен антип акча коротпойм. Мен кандай кийинсем ошондой кийинип барам. Бизде да бир кыз болгон 2011-жылы. Ошо кыз айткан: Адахан Кимсанбаевич кайтып койсоңор, баягы сузактагы кийимин таш көмүрдү да кийип отурат деп. Болду эле ошондой. Эмне үчүн кийсем болбойт? Жууп тазалап кийип алып жүрө берсең болот да. Жок, ар бир районго өзүнчө кийинип барыш керек экен. Рахман ака, силер артист болбой эле, биз артист болуп жүрүбүз керек экен. Көрдүңүзбү? Биз антпейбиз. Ошон үчүн каражат кетпейт, урматтуу туугандар. Каражат кетпейт, жетиштүү болот, Кудай кааласа. Бул акыркы мүмкүнчүлүктөр менин жеке мүмкүнчүлүктөрүм, элдик эмес. Бул акыркы мүмкүнчүлүктөр, себеп бул күрөш менин күрөшүм болбойт. Бул күрөш арам менен адалдын. Бул күрөш таза менен кирликтин. Бул күрөш баякы карапайым калк менен
олигархтардын ортосундагы күрөш болот. Бул күрөш Кыргызстандын келечеги менен Кыргызстандын келечегиндеги олигархтардын мына азыр жогорку кеңешке баланча 100 миң болбосо депутат боло албайсың. Мына азыр 1 миллионго көтөрүп койгонунун себеби да ошол. Таап көр дагы катыша бер. Ошондой күрөш болот. Бул күрөштө жалгыз жараткан өзү жар болсун, калган себепчиси калдайган калың эл болсун. Амин. Рахмат. Жакшылыкта көздөшөлү.